Саламатсыздарбы? Менин атым Нарбаева Гүлзар. Азыркы учурда Жаңы маалыматтык технологиялар институтунун 3-курсунун студентимин. Мен үчүн бул университет жөн гана кесипке даярдоочу жай эмес. Бул өзүмдү жаңы нерседен үйрөнүп, жаңы нерсени сынап көрүү, өнүгүүгө, өсүүгө болгон аянтча десем жаңылышпайм. Жана ошондой эле университет түзүп берип жаткан шарттарды колдонуп, активдүү болуудан коркпош керек деп ойлойм. Ар бир студент өзү кандайдыр бир деңгээлде мүмкүнчүлүктөрдү колдонуп, өзүнүн потенциалын ачуу үчүн болгон аракетин жумшаш керек. Себеби сен канчалык аракет кылсаң, ошончолук эмгегиңдин үзүрүн көрөсүң. С первого курса я развивала себя не только в сфере академического образования, но и общественной деятельности. Я старалась быть многосферной студенткой, развивала себя как лидера, реализовала. Я старалась быть активным студентом. И в данный момент, благодаря своим усилиям, я стала капитаном НАКЦ КГУ. Для меня это честь вести свою команду и честь своего университета на республиканском уровне. Для меня университет это стало местом не только для учебы, но и местом, где я могу развиваться, выдвигать свои проекты, ее реализовывать. Также на данный момент я состою в команде НАКТАС нашего университета, отвечаю за проектный департамент, а также за департамент IT. И команда стала для меня очень большим стимулом, где я смогла развивать свои лидерские качества. Недавно прошел награждение «Лучший студент СНГ». Мы там получили награждение первой степени. Это стало для нас стимулом развивать себя и дальше, не останавливаться на этом, ставить большие цели и достигать их. Очень большая благодарность моей команде за такую командную работу, за опыт, что они мне передали. Команданы угуу, чечим чыгарууда, кандайдыр бир проекттер менен иштөөдө аябай өзүмдү ача алдым десем дагы жаңылышпайм. Мен өзүмдү бир гана проект менен гана же болбосо кандайдыр бир иш-чаралар менен гана чектелбестен өзүмдүн чыгармачылык жагымды дагы өнүктүрүп, өстүрүүгө аракет кылам. Мен өзүм ыр жазганга абдан кызыгамын. Жана ошондой эле 2023-жылда мен ыр жазып, ырларымды жыйнап, Наргиз эженин кеңеши менен кыргыз патентке тапшырып, автордук укук алдым. Быйыл Шенал Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик университетинин 80-жылдыгына мен өзүмдүн ыр жыйнак китепчемди чыгардым. Аппак таңдын атканы Гүлзардын ыр саптары деп аталышында. Бул мен үчүн абдан сыймыктуу, бул мен үчүн абдан жагымдуу болду. И, конечно, хочу еще выразить благодарность нашим преподавателям нашего института и университета за их труд и вклад в наше развитие. Ушундай чоң мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип жаткан биздин университетке дагы абдан чоң алкыш билдирем. Мен Арабаев университетинде окуп жатканыма сыймыктанам.